Birinciden barыңыздарды ыйык Рамазан айынын акыркы күндөрү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу бир туугандарым, көбүнчө баардыгыбыз телефон көтөрүп жүрөбүз. Telefonda men sözümdü şu суроо менен баштайын. Жума мубарак деп жөнөтүп калабыз. Кеде Рамазан мубарак деп жөнөтүп калабыз. Азыр күндөрдө эми Кадыр түн мубарак деп жөнөтүп атат да. Мисалы үйлөнгөн адамга үйлөнгөн үлпөтүң кут болсун, балалы болгон бешик боңбек болсун, уш боңбек болсун, дипломуң кут болсун, баардык нерсе куттуктоо эмес бар. Бирок Рамазан мубарак дегенде эмнени көздө тутабыз? Же Жума мубарак дегенде эмне дейт? Албетте урматтуу мусулмандар, Рамазан Аллах табарак ва таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 183 аятында Я юхаллазина аману кутиба алейкум сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. О Аллахнын барлыгына билген иман келтирген бенделер, силерден мурдагы үммөттөргө орозо фарз болгон сыяктуу, силерге да орозо фарз болду. Эмне үчүн? Лааллакум таттакун, таквадар болууңар үчүн. Таква деген сактануу, Аллахнын азабынан, Кудайдан коркуу үчүн. Таква деген нерсе эмне? Таква жупуну кийимде эмес. Таква узун кийимде эмес. Таква 12 метр селдеде эмес. Таква пайгамбар ат-таква хахуна, таква бул жерде деп пайгамбар жүрөгүнө ишара. Пайгамбардын күйөө баласы Хазрет Али айтат: "Ат-таква хия хауф минал жалил", таква Кудайдан коркуу, вал амал бит-танзил, Аллахнын түшүргөн шариятына амал кылуу, вар рида бил халил, Аллахнын берген азым көп разы болуу, вал истирдад лил яумир рахил, көчө турган күнгө даярдануу, көчүү бул дүйнөдөн ахиретке даярдануу деген сөз. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, бул аятты көп угуп келатабыз. Баардык имамдар айтат. Ана бул 84-нчы аятында ушундай баштайт. Айяман мa'дудат. Рамазан айы саналуу гана күндөр дейт. Бир канча күндөр деген жок. Саналуу күндөр. Айяман мa'дудат. Фаман кана минкум маридан ав ала сафарин, кимде-ким ошол саналуу күндө 30 күндө ооруп калды же сапарда болсо, фаиддату мин айямин ухар, алар башка күндөр карма берсин дейт. Бирок айяман мa'дудат дегени 30 күн 720 саат экен. 2,5 миллион секунд экен. 43 миң минут экен. Жагырда айткандай, ошол 30 күндүк орозону урматтуу 500 саатыны биз сапарда жүрүп, көчөдө жүрүп, базарга барып, дарат алып, башка менен жолугуп, уйку менен 500 саатыны кетирет экенбиз. Рамазан айында болгону 220 саат калат экен. Ал 9 күнгө тең келген убакыт. Бирок ошону да биз жакшы өткөзө алдык. Рамазан мубарак дегени урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман сама рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Ким Рамазан айын фарздыга иман келтирип, сону Аллах тааладан үмүт кылып орозо кармаса, анын өткөн бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Режим үчүн эмес, килограмм ташташ үчүн эмес, же эл көрсүн кожо көрсүн эмес, шеф кармаптыр мен да кармайын эмес. Атамдан коркуу эмес. Аллах тааладан сону үмүт кылып орозо кармаса, анын бардык өткөн күнөөлөрү кечирилет дейт. Значит, Рамазан мубарак дегени сиздин күнөөлөрүңүз кечириле турган күнүңүз, айыңыз берекелүү болсун деген куттуктоо. Рамазанда кээде кемчилик кетирип койдук, сапарга чыгып башка кармай албай калдыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ман кама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Ким Рамазан айында кыямда тарабыга турса, Аллах тааладан сону үмүт кылып, анын бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Кээде тарабында каза кылып койдуңуз, жетишпей калдыңыз. Üçüncü мүмкүнчүлүккө пайгамбар айтат: "Ман кама лайлатул кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Ким Кадыр кечесинде Аллах тааланын ыйыктыгына ушул Кадыр бартуу кечесине иман келтирип, Аллах тааладан сону үмүт кылып Кадыр түндү тосто, анын бардык күнөөлөрү кечирилет. Мойте имам дамлалар, көңүл буруп. Эртең имамдарга айтса, президенттин областтагы өкүлү өзүнүн жанындагы жетекчилер менен биргеликте мечиттерди кыдырат экен. Кайсы мечитте имам баш болуп кыямда тура турган болсо, ага 100 миңден акча берет экен десе да мисалы. Кимди мечитке кеп калат экен, качан келет экен деп уктабай күтөбүз да. 100 миң сом үчүн. Бирок Аллах табарак ва таала лайлатул кадри хайрун мин алф шахр. Кадыр кечеси 1000 айдан жакшыраак дейт. 1000 айга тең эмес. 1000 айдан жакшыраак. 1000 айлык сооп бере турган нерсе. Кадыр түндү урматтуу мусулман бир тууганым, кантип тособуз? Кадыр кечесинде элге жерге деп башка дуа кылабыз, бирок дуада Айша энебизден пайгамбар алейхисаламдан Айша энебиз сурайт: "Я Расулаллах, Кадыр түндү ушул түн экенин билип калсам, эмне деп дуа кылайын?" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип дуа: "Аллахумма иннак афуун тухиббул афа фа'фу анни."
Allah'ım sen keçirimdüsün, keçirgendi жақшы көрөsün, meni keçir degin deydi. Günөөbüzdün keçirişini kalaysızbı? Anda biz de biröylörдү keçireli. Kesipteşibizdi, ayıldaşыбызды, taykebizdi, kudagıydı, kudanı, dosuңdu, kompanionуңду, başkanı birinci keçirgin Allah Taala seni keçiredi. Ramazan mübarek degeni birisi. Günöөлөрүң keçirilip turgan ayın berekeli bolsun. Ramazan ayı dualar kabul bolot deyse. Значит, Ramazan mübarek degen dualarınız kabul bola turgan günüңüz berekeli bolsun. Dualarınız kabul boluş üçün, günöөлөр keçiriliş üçün emneler kıldık. Bir sura urmatlı bir tuğanlarım. Azır bette, ben keçe meşitte surasam da ayılda, Akkalpakta. Telefonu yok, kol kötörürsün, bir adam kol kötördü. Hiç özünüzge bir sura berdiniz mi? O telefonga jasagan mamileni, eğer Kur'an'a jasaganızda ahvalınız kanday bolmak. Telefonda WhatsApp'a kiremiz, sosyetke kiremiz, Facebook'u var, YouTube başka çıkıyoruz, günüge kanca karayımız. Eğer Kur'an-ı Kerim'de oşunca baraktağanımızda. Telefonunuzga SMS gelgende kempirinizden, süygönünüzden, жақшы көргөндөн kesin, o berilip al okuyuz, koyup keyin kayra okuyuz, ne dediler? Biroq Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala'dan sizge kelgen SMS siyaktı, Rabbim maga emneni buyurat, Allah Taala maga emneni tiyat, Allah Taala menin kanday bolumdu kaalayt dep, eğer Kur'an okuganımızda bizdin ahvalımız bambaşka olmak. Biz hareket kılabız mı? Jumuşka çıkkanda telefonda unutsak çırkap kelebiz. Kur'an'ım kalıp ketiptir, alıp keteyin dep keldik beti. Kur'an üçün oşondoy. Maşinede жүргөндө Kur'an'ımız bolsa, jumuşta Kur'an'ımız bolsa, baldarga belek bergen kezde telefon emez, baldarыбызга Kur'an-ı Kerim'di bergenibizde. Laylatul Kadr hayrun minal fihr, Kadr tünü 1000 aydan жақшыраак, bul Kadr tünü başka aydan жақшы болгону Kur'an düşkön üçün. Biroq bugün tileke karşı biz oşo Kur'an'da da köp okubay koyduk. Kur'an-ı Kerim'de bir gana ölgön jerde okup kaldık. Kur'an bul bizim jaşoodogу katalogumuz. Kanday jaşaganda baktılуулuk, kanday tuura joldu bak. Hudel linnas, bul hidayat kılgan. Hudel linnas ve bayinat minel huda vel furqan. Hidayatты жана ак менен каран, адал менен haramды, бейиш менен дозокту, жакшы менен жаманды ажыратуучу Kur'an түшкөн үчүн бул Кадыр кеченин өзгөчөлүгү бар. Келиңиздер, саналуу күндүн Кадыр кечеси бар. Телефондор жыртылып, үйүндө Kur'an таңбасы жасап сиз Кадыр жаратуучу эмес, махлук жаралганга көп муктаж эмес. Жаралганга көп байланышат эмес. Келиңиздер, акыркы саналуу күндөр Кадыр түнү жок дегенде Кадыр түнү Allah ile olan bayramı kutluyor. Kurban Müslüman, bugünkü toplumdan maksat ne kadar daima şükür Kırgızistan'da bolup durduğu, İran'da bolup durduğu bize din getiriyor. Daima şükür, min şükür. La in şekertum lazidennakum, eğer şükür kılsanız ziyada kılıp verim deyip. O şöyle kezde hurmatlı Müslümanlar, kebirler Pakistan'da okudu, kebirler Egipet'te okudu, kebirler Türkiye'de okudu, kebirler Saudi'de okudu. Kelgen alımlarımız kede. Her kimden her türlü bağıt başka bir din bir ile. Biroq dinge kızmat kılуу bağıtlarda özgöçe keldi. Mınday kılsa жақсы eken, başka kılsa жақсы eken. Bugün hurmatlı Müslüman bir tuğan, bizden murdağı ata babalarımız ilap bizge uşul erkindikti dua kılıp jetkizip bergenden keyin biz bugünkü imamlar, davatçılar, başkalar oşonu kanday көздүн карегидей сактап özümüzden keyinki muğunga ötközüp bereriz. Bu mesele. Bir vakta Tacikistan'da bizden de çoğun emeğiyle din erkinliği vardı. Dini partiyalar vardı. Bugün emne oldu? Açık azan aytalmay kaldı. Bir yerde prezidenti maqtan etken. 22.000 jaş baldарды alып kelip sakalını kırıp saldı. Bizge андай eме жоқ. Kırgızistan'ın 3.000 degen meçitlerde kaysi meçitte bolbosun, cuma namazdan başkadan 3 gündük cemaat var deydi. 40 günge cemaat var deydi. Kırgızça Batkençe aytkanda sen birөө mышыгыңды piş dedi. Buga şükür kılış gerek mi? Şükür kılış gerek. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, biz bardığız birimlikte davatçılar, imamlar, biz birikmesek, biz olsak kavmın olur. Biz biriksek kavm biriget. Biz ıntımak olsak kavm ıntımak olur. Biz hiç kaçan bölünbeş gerek. Falançı, pustançı, andaylı. Keyde falançı damılarının muhlisleri eken, falançı damılarının andaylar eken, anday bolboşumuz gerek. Biz hurmatlı Müslüman bugün günde ava menen suuga muhtaç bolgondoy, oşo dindegi kızmat kılgan insanlar biz birimdike muhtaçbız. O Kudayıma şükür mekendegi erkindiktegi көздүн карегидей сактап биздин милдетибиz bu.
Урматтуу мусулман битоган, биримдики кээде отуруп алып бир гыйбат башка. Мечиттерде айтабыз, чочкон эти арамбы? Кереметтүү Куранда айтылган, бирок чочкон этиден адамдын эти арамыраак. Аллах Куранда айтат: "Айюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан факарихтуму?" Силер бирөөңөр бир тууган, мисалы бирөөз өлүп калсак, топтолуп этин жейбизби? Кандай жийиркеничтүү? А бирок ошол гыйбат кылуу, бирөөнүн артынан сүйлөгөндү, гыйбат кылганды, ошол мусулмандын этини жеген менен барабар дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ар дүйшөмбү, пайшемби күнү адамдардын амалдары Аллах Таалага көтөрүлөт" дейт. Пайгамбар дүйшөмбү, пайшемби орозо кармайт экен Рамазандан ташкары. Эмне үчүн орозо кармайсың десе, менин кылган амалдарым Аллах Таалага орозо акыбалда көтөрүлүшүн каалаймын, ошондуктан орозо кармаймын дейт. Пайгамбар башка биринде "Кулли яумил иснейн вал хамис туфтаху абвабул жанна" беш эшиктер ачылат. "Ягфируллаху ликулли абдин ла юшрику биллахи шей'ан" Аллахның барлығына бирлигине шерик кошпогон бардык бенденин күнөөсү кечирилет дейт. "Илля ражулан" бирок эки адамдын күнөөсү кечирилбейт. Аллах Таала тарат "Анзира хазайни" бул экөөнү токтотуп тургула, буларды кечирбейм дейт. Качанга чейин? "Хатта ясталиха" алар бири-бирин кечирмейинче дейт. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, кел. Кээде кошунаңыздан капа болуп жүрөсүз. Арзыбаган бир карыш жер үчүн, же бир канча материал үчүн, бир чычка кулак үчүн. Бүгүн Аллах Тааланын рахматын каалай турган болсо, барып кошуна кечирип коесуң. "Мен жакшы үлгү боло албадым сизге. Мен жакшы имам боло албадым окшойт. Жамаат мени кечирип коюңуздар. Жагаңыз бар, мен сизге жакшы ини боло албадым. Ага мени кечириң." Болобу? Урматтуу мусулман бир тууганым, кээ бирлерибиз 30 күн орозо кармайбыз, 30 күндүк амалыбыз Аллах Таалага көтөрүлбөйт. Эмне үчүн? Биз бирөөдү кечире алган жокпуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям лимуслимин ан яқдираха фаука салас, мусулман экинчи мусулмандан 3 күндөн артык тарынышы адал эмес дейт. Бендесин капа болосун, башка болосун, 3 күн капа бол, хайрухума мен бада биссалам, 3 күндөн кийин жакшысы ким? Биринчи барып салам берген. Ассаламу алейкум. Дамла менден кетти, кечирип коюң. Ичидеги адашуу жарашат, улууга кечирим жарашат, мени кечирип коюң дейш. Кандай нерсе? Рамазан айында урматтуу мусулман бир тууганым, азыр караңыз да, могу салкын төрдө отурабыз да. Дамлар караңыз. Азыр могу эшиктен ахли жаннат, бейишке кире турган, жаннаты болгон адам кирет десек. Көргүбүз келеби? Бул жаннаты кандай адам болот экен? Бул кайсы амал менен жаннаты болуп туруп? Буну пайгамбардын убагында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, барыңыз имамдар билесиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азыр ахли жаннаттан бирөө кирет десе, бир сахаба сакалынан тара суу тамчылап, калишини колтоого кысып кирип келет. Могу ахли жаннат дейт, көргүлө дейт. Бейишке кире турган ушул дейт. Экинчи күн айтат, бейишке кирген адамды көргүңөр келсе, азыр кирет, бая киши. Үчүнчү күн бая киши. Амр ибн Ас деген сахабанын баласы Абдулла, бул кантип жаннаты болду? Пайгамбар тирүү кезде буну жаннатка кирет деди. Мунун ашыкча түнкү ибадаттарын билейинчи деп билүү максатта келет да, кечиресиз дейт. Атамды тарынтып койдум, атам ачуу таркаганча сиздин үйүңүздө болуп турайын дейт, түнөйүн дейт. Кел дейт. Максат ушунун түнкү намазын, Кур'ан окуган, башкасын үйрөнүп мен деме болоюн. Бирок бир күн, эки күн, үчүнчү күн билбей эч нерсе жок. Үчүнчү күн айтат, кечиресиз, мен атамды эле капа кылган эмесмин. Мен сиздин түнкү кандай ибадатыңыз бар экен билгени келдим эле. Бизден эч бир айырмаңыз жок дейт. Сиздин не өзгөчөлүгүңүз бар? Сиздин пайгамбар 3 күн жаннаты десе, мен дейт күнүгө балышка баш коюудан мурда, эй жараткан Аллахым, менин калбымда, жүрөгүмдө эч бир мусулманга жек көрүү, көрө албастык, сугануу, суктануу, башка деген сугум жок. Кудай мени да кечир. Бардык бир туугандарым мусулман мекендештеримди кечиргин деп жатам деди. Ушул сенин өзгөчөлүгүң деди. Урматтуу мусулман, кээде биз имамбыз, даватчыбыз, жүрөгүбүзгө бир адамды камап коебуз. Генерал bizde эме бар, СИЗО. Барбы? Баткен СИЗОсунан жаман СИЗО бар да. Ал эмне? Жүрөгүңө бир адамды жек көрүп камап аласың да. Ушул имам, ушул даватчы, ушул адеп башаты сакалы жок экен. Сен жүрөгүңө камап алдың. Урматтуу, жүрөгүңдү чыгарып бер аны. Бир адамды жек көрүп, жүрөгүңө мээңе салып алгансың. Камап алгансың. Ошону менен эме болуп жүрөсүң. Кээ бир адамда бир адам дейбиз, бир жамаатты жүрөгүндө жайгаштырып алган. Бир жамаат, şu жамаат таблиғ давачылар, же болбосо адеп башатылар, же болбосо сулайманчылар, же болбосо дагы башка. Кээ бирлер бир айылды, же ana şu чайырчылар.
Bir urudu жүрөгө тыгып алган. Ана кыпчактарың андай да. Кебирлер болсо bir өрөөндүчү түндүктүктөр андай түшүктүк. Урматыңыз, жүрөгүңдү кең кыл. Жүрөгүңө бирөөдү кап ачык сал. Жаннатка киргин келсе, жана пайгамбар айткан, мына жаннат деген жүрөгү таза адам. Жүрөгүңө бирөөгө жек көрүү болбосун. Жаннатка кирбестен мурда жаннатка киргиңер келеби? Бейишке кирбестен бейиште жашагыңар келеби? Жараткан Аллах табарaka ва таала мына дуаны караңыздар. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Rabbim, bizdi keçir. Bizde burada ötüp ketken biradar mekendeşlerimizi keçirgin. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Bir de imanlığa karşı bizden жүрөгүздө жек көрүү, кызгануу, көрө албастык деген нерсе калтырып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кереметтүү Кур'ан түшкөнбү? Кур'ан-ы Керимде кары. Ва назана аят окучу ким кары? Ва назана ма Жаннатка киргендерди Аллах таала айтат. Бейиштин жыргалчыгы эмне экен? Ва назана ма фи судури мин гиллин. Алардын жүрөгүндөгү көрө албастык, суктануу деген нерсени алып салдык дейт. Жаннатка киргендеги жаннаттын жыргалчыгы эмне экен? Жүрөгүңүздө бирөөгө кызгануу жок. Жүрөгүдө көрө албастык жок. Бирөөгө суктануу жок. Ошондо бейиш болот. Элестет, жаннатка кирдик да бар. Жаннатка кирип алып элем, шүмшүк мана кантип кирип келди экен деп кызгансаңыз жаннат болобу? Кантип эле мана ушу казы болуп калды, кантип эле ушул имам хатип болуп калды, мен болбодум. Кызгансаң сен жаннат болобу сага? Жаннаттагы эң жыргалчык жүрөгүңдө Аллах таала айтат. Алардын жүрөгүдөн кызгануу деген нерсени алып салдык дейт. Келиңиздер. Жаннатка барбастан мурда жаннатта жашайлы. Бүгүн эмне үчүн адамдар стресс менен жашайт? Кысылып башка болуп. Bir кошуна машина алса, кайдан алды экен? Кантип эле ушул мана үйдү салып алды? Сен буга кызганган жоксуң. Сен акылыңда, логикаңда бирөө машина алса, бирөө имамдыкка кетсе, бирөө губернатор болуп калса, бирөө начальник болуп калса кызганып атасың. Сен ага кызганган жоксуң. Сен Кудай Таалага каршы болуп атасың. Неге мага бербей буга бердиң деп атасың. Сен Алланын тагдырына каршы чыгып атасың. Ошондон кээде мына жамаат неге артынан адам көп экен, Булар бир топтолсо мачит болуп кетет. Андай, келиңиздер. Biz birbirimizi sыйлайлы, урматтайлы. Biz birbirimizin kemçiliğimizi толуктайбыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондон бүгүн biz jannatка кирбестен мурда jannatта жашайбыз десек, бири-бирибизди сыйлайлы, бири-бирибизди урматтайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улууду урмат кылбаган, кичүүдү зат кылбаган менин үммөтүм эмес дейт. Андан кийин азыр biz президентибиздин областтагы өкүлү менен, генерал менен, башка менен отурганда мен бир нерсени айттым да. Кээде тура калса айтат. Мана кошоматчу. Мана Фатхалин дегенде. Кээбирлер динди түшүнбөй кетет. Пайгамбар салып, "Иза жаакум азиза кавмин факриму", бир коомдун сыйлуу кесе сыйлагыла дегенби пайгамбар? Бир коомдун кадыр барып, бир коомдун дейт. Ал башка коом, мусулманбы, мусулман эмесби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир адамды өз ордуна койгула дейт. Келиңиздер, biz Alloh tabaraka va taolaning suyukli payg'ambarining nasihatına amal qilishimiz kerak. Andan keyin biz mana yetekçiler oturat bardығы Mekendin tinchligina xizmat qilib men prezident bilan jolukqanda aytdim, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisi sinfani minan nas, adamlarda iki sınıf, iki tayfa var deydi. İza saluha, eğer şu iki olsa saluhal umma, ümmet oğulur deydi. Birisi al umara, o yetekçiler. İkincisi al ulema, ilimdüler, imamlar, moddalar, davatçılar. Oşonda biz kede bir-birimizdi toluqtay turgan. Eri şarqaq bolup xizmat qila turgan. Hurmatlı musulman bir turgan kebirler, mana men Kırgızstanda 24 yıl oldu vaz nasihat qilib kelatam. 24 yıl LTR, KTR, televideniyega chiqam, minbarga chiqam. Maga bir SMB'şnik, je bir MVD'şnik, je bir jetekçi kelip, manаны айтпагын, мындай дебе, муну шуну токтот деп айта элекмин. Bu kişilerge koşamatçılık emez. Yaratkan Allah Teala'dan korkam ben.
Бирок ушулардын бирөөсү келип силерге орозону жарым саат алдын ачкыла деди. Кегиле жума намазды 10 эмес 8 окуп коёк деди. Же таравды 20 окубайык 10 кылып коёк деди. Бирок мына биз Каба деп Меккеге барып атабыз. Меккеде 10 рекет кылып койду. 20 рекет. Ана умрага 10 рекет окуп атабыз. Бизде 10 рекет кыл дедиби, дебеди. Ошондуктан кээде биз мындай суктанган мамлекеттерде жок, эркиндик бизде бар, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошо эркиндикти биз келиңиздер жакшы жакка колдонолу, пайдаланалы. Жетекчилердин орозосу бир саатка кемби? Же каздамлардыкы 1 саатка ашыкчабы? Максатыбыз, урматтуу мусулман бир тууган, биримдикте ынтымак болуп, келгендер келбегенге жеткизсин. Ураныбыз не? Аслих нафсак вад'у гайрак. Бүгүнкү биздин ифтардагы ураныбыз кулаңарга күмүш сырга, урматтуу имамдар, урматтуу давачылар, аслих нафсак вад'у гайрак. Биринчи өзүңдү оңдо, ошо оңолгон жолуңа башкаларды чакыр. Биринчи өзүң карасак, беркет сүрөсүң. Mana jigit jamaat kayaktan bolot, kaysi jamaattan? Jamaat tabliğden bir kelç. Kel. Ne çıkpaysın? Davatçılar jamaat tabliğden kimin var? Berkel berak. Joksun arı. Davatçı joksun arı. Mana maşallah. Mağda benim bir tuğanım. Ve bunlar жақсы көрөм. Kep benim Allah'ımdan olur. O da beni жақсы. Hadi bakalım jigit olur. Bunlar da kebir men jasabagan jasabata. Biz bular öyle bir var. Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir, kılmamız bir, Kur'an'ımız bir, beklentimiz bir, Allah'ın verimiz bir, içeri suumuz bir, barınaklar verimiz bir. Bizim 99% nefsi birlikte. Bravo. Biz kimden oturalım, Sulaymaniçisi olsun, başkasına oturalım, eski rambalarına, müşterine otursak da, eski cemaatimiz. 99% birlikte. Bizim kendine 1% küçük geliştirmez. Göz karşılığı başka olursundur. Ben bundan yapacağım olur. Oşa 99 taştap koyup 1% bizde bölüş gerek mi? Oturuyoruz da keçiresizler. Allah razı olsun. Aytayın degen mesele urmattуу musulman bir tuğanlar. Biz böyle inşallah. Uranımız ben özüm olur. Şu dedi, la ilahe illallah Muhammed Resulü İnnemel mu'minun ifade imanlar bir tuğan. Ama bizim başkalarının bir özgürlüğü kutlayacak. Arkamda da kaysam, bizim başkalarının özgürlüğü kutlayacak. Bizde selaki demek yok. Bu şöyle, sen yok bunlar. Destek yok bunlar. Yok. Bizim o sahip vakti kızdan böyle tutaklarını yapsın. Arkadaşlarım ne diyor? Bizim aksakal damlalarımızı kılgan kızmatının negizinde bizge sinir. Mesela o şu kişileri kaynağı yürütmek biz olsa bunu kurar. Salkı bir de var. Salkı bir de var. Salk kapalı apartmandan bizge sinir falan dinimizi karmak böyle var. Şunu becer karmaşık bize. Bugün gelip al. Canlı meseleye konuşuyor. Eğer biz birinci olsun, bunu makbul inşallah, bizge hakkımızı canlı fikirler başlamak giriyor. Keçiresi vaktimizden tutuğa koyun. Demek Allah Teala koyuyor, Ramazan ayında tutmalı orada tutan hayır sana Allah Teala kavuşmak. Var olumuzda, tamam olumuzda size de son rakam.